Саламатсыңарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Биздин жалпы республикалык тест түрлөөгө даярдануучу сабактарыбызды көрүп, бир топ билимиңерге билим кошуп жатат деген ойдомун. Мындан мурунку сабактарды дагы көргүңөр келсе, ЛТР Билим Илим каналынын YouTube каналдарынан көрсөңөр болот. Бүгүн мен силер менен сөз түркүмдөрдөгү санат оош жөнүндө сөз кылам. Санат оош деп эмнени айтабыз? Санат оош бул заттын санын өлчөмүн билдирип, канча нече деген, канчанчы неченчи деген суроолорго жооп берет. Санат оош маанисине карай 6га бөлүнөт. Биринчиси бул эсептик санат оош, иреттик санат оош, жамдама, чамалама, топ санат оош, бөлчөк санат оош. Эсептик санат ооштор, маселен, 11. Башкача айтканда биздин 1, 2, 3 деп катар санап миллион триллионго чейинки барган сандарыбыздын бардыгы эсептик санат ооштор деп аталат. Иреттик санат оочубузга ушул эле эсептик санат оочко ынчы мүчөсү уланса, анда иреттик санат ооч пайда болот. 10-чу, 1-чи, 2-чи деп. Жамдама санат ооштор О, Ö деген мүчөлөр уюштурулат. Мисалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Биз 7ге чейин эле айтабыз, 8, 9 деп айтпайбыз. Кийинки чамалама санат ооч, маселен 100гө жакын. Топ санат ооч 5-6дан, бөлчөк санат ооч 5тен 3. Эми биз ар бирине токтололу. Эсептик санат ооштор. Эсептик санат ооштор бул заттын жалпы санын көрсөтүп турат. Канча нече деген суроого жооп берет. Мисалы, республикада 7 облус бар. Канча облус? 7. Бул эсептик санат ооч. Иреттик санат ооч бул заттын катарын, иретин көрсөтүп, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берет. Биз 2-чи кабатта окуйбуз. Канчанчы кабатта окуйбуз? 2-чи кабатта. Чамалама санат ооч заттын санын чамалап, болжолдоп турат. 4-5 чоочун кишилер келди. Бул жерде 4-5 экендиги чамаланып атат, же 4 же 5 деп так айткан жок. Кийинкиси жамдама санат ооштор, жогоруда айткандай, О, Ö мүчөлөрү уюштурат дагы сан менен заттык түшүнүктү жамдап көрсөтүп, канчо, нече деген суроого жооп берет. 7 келет. Канчо келет? 7. Кийинкиси бөлчөк санат ооштор. Бөлчөк санат ооштор заттын санын майдалап, бүтүн сан менен бөлүктүн өз ара катышын билдирет. Мисалы, 2ден 1 жедик, же болбосо 2,5. Топ санат ооштор заттын санын топтообу менен көрсөтөт. Канчадан нечеден деген суроого жооп берет. Алар 5тен. Демек, 5тен деген тобун билдирип жатат. Санат ооштор дагы морфологиялык жана синтакстик жолдор менен жасалат. Морфология дегенде ар кандай сөзгө мүчө уланып жасала тургандыгын билесиңер. Маселен, 1 дегенге ынчы деген бул иреттик санат ооштун мүчөсү, 1-чи деп иреттик санат ооч пайда болду. 1 жамдама санат ооч, 30ча, 5тей, 10догон, 2лерде деп бизге чамалама санат ооштор мисал боло алат. Мисалы, мен 7-чи класста окуйм. Канчанчы класста окуйсуң? 7-чи. Бул жерде 7 дегенге ынчы мүчөсүнүн уланганын көрүп турасыңар. Аларга 6 аз, берерге 5 көп. Бул жерде 6, 5 деген дагы жамдама санат ооштун мүчөсү уланды. Синтакстик кызматына токтоло турган болсок, кош жана кошмок сөз болуп келет. Кош санат ооштор, башкача айтканда, ирети менен келген санат ооштор кайталан жазылса, анда дефис белгиси коюлат. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кошмок санат ооштор болсо, 12, 10 менен 2 биригип 12-ни түздү. 14, 10 менен 4 биригип 14-тү түздү. Эсептик санат оошторго чакты, чамалуу, ашык, ченде, ашуун, жакын деген сөздөр дагы кошулуп айтылат. Маселен, 10 чакты азамат узатып чыгышты, болжолдоп айтып атат. Жыйналышка 20дан ашуун ата-энелер келишти. Санат оош синтакстик кызматына токтолсок, баяндооч, аныктооч, толуктооч, бышыктооч боло алат. Маселен, ээлик милдетке
берерге 5 көп, аларга 6 аз. Бул жерде 5 6 деген бир нерсени айтып жатат, затташып кетти. Кийинки арамза 6, акыл 7. Демек 6 7 деген дагы сүйлөмдүн акырына келип баяндооштук милдетти аткарды. Класста 25 бала окуйт. Канча бала окуйт? 25. Заттын алдында канча санын көрсөтүп атса, анда ал аныктооч болот. Кийинки бирди билгиче миңди бил. Бирди, миңди бул жерде толуктооштук милдетти аткарды. Эпчил 2 ичет, эби жок 1 ичет. 2, 1 бул жерде этиштин жанына келип бышыктооштук милдетти аткарды. Демек, санатооштор дагы синтаксистик жактан бардык сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткара алат. Ал эми санатооштун жазуу эрежелерине токтоло турган болсок, жазуу эрежеси дегенде силер билесиңер, орфография. Маселен, жөнөкөй сандар айрым-айрым эле жазылат, 1, 2, 3, 4 деп. Төмөнкү эсептик сандарга 2 катар жазылат, миллион, миллиард, триллион, триллиард деп. Иретти көрсөтүүчү сандар цифра менен берилсе, цифра менен кийинки сөздүн ортосуна дефис белгиси коюлуп, ал ынчы мүчөнү алып жүрөт, 5-класс деп. Иреттик сандар рим цифрасы аркылуу берилсе, анда дефис койбойбуз, рим цифрасы өзү ынчы мүчөнү алып жүрөт, 3-кылым. Эгерде 2 кылым катар келсе, анда 2-, 3 дегендин ортосуна дефис белгиси коюлат да, кылым менен рим цифрасынын ортосуна коюлбайт. О, Ö мүчөсү санатооштор менен бирге жазылат да, аягы үндүү менен бүткөн сөздөргө уланганда, уңгунун аягындагы үндүү түшүп калат. Мисалы, 2 дегенге Ö мүчөсү уланганда, и тыбышынын түшүп калгандыгын көрдүңөр. Санатооштор түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Жөнөкөйлөрү бир гана сөздөн турат. Мисалы, 2, 5, 10, 80 деп. А татаал санатооштор болсо, 2 же андан ашык сөздөн турат. 13, 32, 1000, 80 деген 8 10дон жасалганы менен бириккенде жөнөкөйдү билдирет, 80 деп. Эсиңерге сактап алгыла, эсептик, иреттик, бөлчөк, жамдама санатооштор жөндөлөт, калган санатооштор жөндөлбөйт. Ошондо калган санатооштор кайсылар деп калдыңар, дептериңерге эстеткич катары жазып алгыла. Мисалы иштеп көрөлү, берилген санатооч сөздөрдүн маанилерине карай бөлүп жазгыла дейт. 25 бул татаал, 5-6дан татаал, 10-чу жөнөкөй, 5-тен 3 татаал. Демек, ушулар санатооштордун кайсы түрү болуп келди? 25 бул эсептик санатооч, 5-6дан топ санатооч, 10-чу иреттик санатооч, 5-тен 3 бөлчөк санатооч, 100гө жакын чамалама санатооч, 7 жамдама санатооч, 40-чы иреттик санатооч, 2-ден 1 бөлчөк, миллион эсептик, 30дан топ санатооч, 10дой чамалама, 8-ден 3 бөлчөк санатооч, 20-30дан топ санатооч, 100гө жакын божомолдоп атат, 2 жамдама санатооч, 1-чи иреттик санатооч, 560 эсептик санатооч. Кийинки мисал, берилген сүйлөмдөрдөн жөнөкөй жана татаал санатоошторду тапкыла. Силер билесиңер, жөнөкөй санатооштор бир сөздөн турат, татаал санатооштор 2 же андан ашык сөздөн турат. 19-чу кылым. Бул жерде 19 деп атат, ошондуктан бул татаал санатооч. Кийинки мисалды окуп көрөлү. Пингвиндин узундугу 80 сантиметрге жетет, салмагы 25-40 килограмм болот. Бул жерде 80 жөнөкөй, 25 татаал, 40 дагы жөнөкөй. Кийинки орто топ оюну узуну 10 метр, туурасы 5 метр келген. 10 жөнөкөй, 5 дагы жөнөкөй. 1910-жылы 7-январда италиялык астроном Галилео Галилей дүрбү менен аспанга байкоо жүргүзгөн. Бул жерде 1610 анан 7 деген санатоошту көрүп турасыңар. 1610 бул татаал, 7-январда дегенде бул жөнөкөй. Эми ушул санатооштор жалпы республикалык тестүрлөөдө кантип суроо болуп келет? Бир-эки мисалдарды көрөлү. Кайсы катарда орфографиялык ката бар? А варианты.
9-кылымдын ортосунда кыргыздар таасирдүү дөөлөт түзүшкөн. 1-класска баргандагы окуялар өмүр бою эсинде калат. Асыл номер 71 мектептин алдыңкы окуучусу. Ал 10-10дон тайпаларга бөлүнүп жарыштарды уюштуруп турушат. Силер көрүп тургандай А варианты туура эмес, анткени кылымдын жанында сызыкча коюлбайт. Кийинкиде 1-класска баргандагы окуялар өмүр бою эсинде калды. Бул туура жазылды. Кийинки асыл номер 71. Силер көбүнчө номерди жазганда номердин түйүнө дагы бир сызыкча жазып аласыңар. Бул туура эмес. Ушул номердин түйүнө бир эле сызыкча жазылыш керек. Кийинкиси бул дагы туура жазылып атат. Кийинкиси алар 10-10дон. Бул жерде топ санаточ кайталанып атат, ошондуктан бул дагы туура жазылган. А биздин эрежеде орфографиялык ката бар дейт. Ошондуктан бизде А варианты туура жооп, анткени ката ушул вариантта көрсөтүлдү. Кайсы вариантта сандын так эместиги берилген? 7-нин бири кыдыр деген сөз бар эмеспи? Кийинкиде алыстан 5-6 караган көрүндү. 10 жылдан бери ушул иш менен алектенем. Бир табакка 7ден киши отургузгула. Силер көрүп тургандай, бизде Б вариантында так эместикти билдирди. Калган варианттардын бардыгы тактыкты билдирди. Ошондуктан бизде жооп Б варианты. Анткени 5-6да 6 караган көрүндү дейт. Бул караан канча экендиги так аныкталган жок. Кайсы вариантта бир сөзү санды билдирген жок? Демек, биз санды билдирбеген санаточ табышыбыз керек. А варианты анын ишенген бир гана досу бар. Бул жерде бир гана досу деп туруп санды билдирди, ошондуктан бул жооп боло албайт. Б варианты бир киши кылчу ишке 10 киши алуунун кажети барбы? Бир киши, 10 киши, бул жерде дагы санды билдирди, ошондуктан жооп эмес. В варианты окуучуларымдын ичинен бир кызды эстей албай жатам. Бул жерде бардык кызды эстеген, бирөөсүн эстей албай атат. Бул дагы санды билдирди. Г варианты төрдө бир кыз отурат, өңү тааныш. Демек, Г варианты туура. Бул жерде кимдир бирөө отурат деген маанайда келди. Кийинки мисалды карап көрөлү. Кайсы катардагы асты сызылган сөз адабий тилдин нормасына туура келбейт? А варианты митингге 100 чакты адам катышты. Б медицинага миңдеген окуучулар тапшырышты. В класста 8-өзүбүз гана отурабыз. Г 2018 жыл мен үчүн жаңылануунун жылы болду. Демек, бул жерде силер көрүп тургандай В варианты туура. Анткени бардык варианттарында туура жазылган, а В вариантында 8 деген. Силер эсиңерде болсо, мен эрежени түшүндүрүп атканда айткам, жамдама санатоштордун мүчөлөрү 7ге чейин эле уланат. 8 дей албайбыз. Кайсы катардагы алды сызылган сөз убадага турбаган адамды түшүндүрүп турат? А. Сөзү экинин иши да чеки. Ушул жерде көрүп турганыңардай эле жалган айткан адамды айтып жатат, сөзүнө турбаган, ошондуктан А варианты азырынча туура. Б. Японияга 2 рет барып келген соң бул өлкөгө болгон көз карашым өзгөрдү. Бул жерде убадага турбаган адам жөнүндө сөз болгон жок. В. Каниет 1-2 кылган жагынан ушунчалык эпчил. Бул тескерисинче абдан так адамды айтып жатат, ошондуктан бул дагы туура эмес. 2 ооз сөз билбесе да айткан жагына барып берди. Бул жерде сөзгө нонок же болбосо өзүнүн оюн жеткире албаган адамды айтып, бул жерде дагы биздин суроого жооп дал келген жок. Демек, туура жооп А варианты. Урматтуу достор, санатош жөнүндөгү сабагыбыз дагы соңуна келип жетти. Силер менен мен Нургүл Тайыр кызы болдум. Келерки сабакта кезиккенге чейин.